Oldu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين Мейірімді жаратқан Аллах Тағалаға мақтаулар, даңқтаулар болсын, жана пайғамбарыбыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға, анын сахабаларына, үй бүлөсүнө Аллах Тағаланын саламы жана салават болсын, иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Угуучулар, катышуучулар, барыңыздарга Аллах Тағаланын мейримин, ырайымын, берекесин каалайбыз, иншалла. Тааныбаган сыйлабайт деп коет. Биринчиден өзүмдү тааныштыра кетейин. Аты жөнүм Бекбутаев Абдулмажид. 2014-2017 жылдары Кыргызстан Ислам университетинде окугам. Андан ары 2017 жылы Иордания мамлекетине келип, 2021 жылы бакалавр даражасын бүтүрүп, азыркы учурда магистр бөлүмүн окуп атабыз, алхамдулилля. Биз окуган факультеттин аты Ислам Ханафи мазхабы, Ханафи юриспруденциясы деп аталат. Алхамдулилля. Негизи илим алуу бул өзүнчө бир рахат да. Жакшы жаманды билүү, адал арамды билүү, Аллах Таала бизге эмнени буйруган, эмнени тыйган, биз канткенде бактылуу болобуз, кантип Аллах Тааланын буйруктарын аткарабыз, кантип Аллах Таала тыйган нерселерден тыйылабыз, ошолордун баарын билүү бул адам үчүн эң бактылуу нерсе болуп эсептелинет. Бирок ислам дини бизди өзүмчүлдүктөн кайтарып, башкалар менен өзүңдө эмне болсо, эгерде байлык, материальный нерсе болсо, аны бөлүшүүгө, эгерде сенде илим билим болсо, аны бөлүшүүгө үндөйт. Ошондуктан иншалла анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва алламаху" дейт. Силердин жакшыңар Куранды үйрөнүп, аны башкаларга үйрөткөнүңөр дейт да. Анан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Менден бир аят болсо дагы башкаларга жеткиргиле" дейт. Аллах Таала Куранда жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууну дагы бизге буйруган. Иншалла ушул хадистерге, ушул аяттарга амал кылуу ниетинде сиздер менен өзүбүз ушуга чейин алган илимибизди бөлүшүүнү туура көрүп жатабыз, иншалла. Ошол максатта сиздер менен жолугушууларды уюштурабыз мындан ары, иншалла. Анан бүгүнкү жолугушуубузду иншалла бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу хадиси менен баштаганды туура көрүп атабыз. Бул хадис, эгерде кимде ким ушул хадисти түшүнө турган болсо, ал исламды түшүнөт дейт да. Эгерде кимде ким бул хадисти түшүнбөгөн болсо, ал исламды түшүнүүсү кыйын болуп эсептелинет дейт. Ал хадисте эмне айтылат? Ал хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабалары менен отурган кезде бир киши келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга суроолорду берет. Суроолорду берип, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп бергенден кийин артынан эле дароо туура айттың деп жооп берет да. Ошону менен сахабаларды таң калтырган. Анан ал киши ошол суроолорду берип, жоопторун алып кеткенден кийин сахабалар таң калышат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бул Жибрейил периште болчу. Аны Аллах Таала силерге диниңерди үйрөтүү үчүн келди" деп айтат. Бул хадисти Умар радиаллаху анху риваят кылат. Умар радиаллаху анху айтат: "Бир күн пайгамбарыбыз менен сахабалар болуп отурганбыз" дейт. Ошол кезде бир аппапакай кийинген, чачы капкара болгон бир киши келди дейт. Андан эч кандай бир сапарда жүргөн адамдын белгилери көрүнбөйт дейт да. Башкача айтканда, сапарда жүргөн адам адатта жүдөп калат, чарчайт, анан жок дегенде үстү чаң болот. Ал кезде эми баягы чөлдө үстү чаң болот. Мындай аламаттары жок дейт. Үстүндө кийими таптаза,
апа-апакай болгон. Ушундай келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына отуруп, тизесине тийгизип, анан өзүнүн санына бутун коюп, колун коюп туруп, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурады дейт. Ислам деген эмне деп? Ма хуал ислам депчи. Ахбирни анил ислам дейт. Мага ислам жөнүндө кабар берген дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ислам деген бул сен ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп айтуң, намаз окуң, эгерде Аллах Таала сага байлык берген болсо, анын бир бөлүгүн муктаждар менен бөлүшүп, зекет берүүң. Анан эгерде Рамазан айында орозо кармооң жана эгерде Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсе, хаж кылууң дейт. Анан жанагы киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга туура айттың деп жооп берет. Туура айттың деп жооп бергенде сахабалар таң калышат. Бул өзү суроо берип, анан эмне үчүн кайра туура деп жооп берип атат депчи. Анткени биз билебиз да, макулуктардын арасынан пайгамбарыбыздай динди билген макулук жок. Анан сахабалар ошол жерден ошентип таң калышты дейт. Андан кийин ошентип туура деп жооп бергенден кийин анан кайра артынан эле суроо берет. Мага ыйман жөнүндө кабар берчи депчи, ыйман жөнүндө айтып берчи деп. Ыйман жөнүндө айтып берчи дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ыйман деген бул Аллах Таалага ишенүүң, Аллах Тааланы жалгыз деп билүүң, Аллах Тааланы эчтекеге муктаж эмес, Аллах Таала өлтүрөт, Аллах Таала тирилтет, рызкыны Аллах Таала берет, жакшылык жамандыктын баары Аллах Тааладан болот деп. Камера ачык. Көрүнбөйт абы. Анан экинчиден пайгамбарлар жөнүндө, пайгамбарлар кандай сыпаттарга ээ болот, пайгамбарлар күнөө иш жасайбы, жасабайбы, ошолор жөнүндө, пайгамбарлар жөнүндө, пайгамбарларга ишенүүң. Андан кийин Аллах Таала тарабынан түшкөн жана 4 китепке ишенүүң, анан периштелерге ишенүүң, анан жакшылык жамандыктын баардыгы Аллах Тааладан болот экендигине ишенүүң. Анан бул дүйнөдөн көзүң өткөндөн кийин тиги дүйнөдө кайра тирилип сурак берериңе ишенүүң. Бул ыйман болуп эсептелинет дейт. Дегенде жанагы киши кайрадан садакта дейт, туура деп жооп берет. Андан кийин ихсан жөнүндө сурайт. Мага ихсан жөнүндө кабар берчи дейт. Ихсан деген бул жүрөктүн тазалуулугу. Ихсан деген бул сен Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылууң дейт. Эгерде мынтип ибадат кылууга күчүң жетпесе, анда Аллах Таала мени көрүп турат дегенде жок, дегенде Аллах Таала үчүн Аллах Таала мени көрүп турат дегендей, жалгыз Аллах Таала үчүн гана ибадат кылууң, бул ихсан деп айтат да. Андан кийин кыямат жөнүндө сурайт. Кыямат жөнүндө сураганда пайгамбарыбыз суроо берип аткан адам, суралып жаткан адамга караганда жакшы билет дегенде анан аламаттары жөнүндө айт дейт. Аламаттары жөнүндө мага кабар бер дейт. Аламаттары бул ошол кожоюн, күң аял өзүнүн кожоюнун төрөп алат деген, башкача айтканда ошол балдары өзүнүн ата-энесин башкарып кала турган заман келип калса, же болбосо жанагындай койчу адамдар эм көрүнүп атабы? Өзүн жанагындай имараттарды куруп бири-бири менен мындай материальный жактан жарышып калган абал ошол учур келгенде бул кыяматтын аламаттары, белгилери болуп эсептелинет дейт. Бул хадистен биз башында айттык, эгерде кимде-ким ушул хадисти түшүнгөн болсо, анда бул ислам илимдерин түшүнөт дейт да. Ислам илимдери башкача айтканда жана ислам жөнүндө сураганда айтты, биринчи ла иляха иллаллах деп айтуу, андан кийин ибадаттардын түрлөрүн айтып кетти. Бул бизде фык илими деп аталат. Иншалла ошол жөнүндө бүгүн окуйбуз. Экинчиси болсо бул ыйман жөнүндө суралган. Ыйманды дагы айтып кеттик, жанагы 6 нерсе: Аллах Таалага ишенүү, периштелерине, пайгамбарларына, китептерге жана жакшылык жамандыктын баары Аллах Тааладан болот экендигине, анын өлгөндөн кийин кайра тирилүү бар экендигине ишенүү, бул акыйда илими деп аталат да. Башкача айтканда биз Аллах Тааланы кантип тааныйбыз? Бул илим акыйда илими деп айтылат. Ал эми адеп ахлак, жүрөктүн тазалуулугу, ыхластуулук, Аллах Таалага жакын болуу, Аллах Таалаганы көп эстөө, көп зикир кылуу деген сыяктуу темаларды окута турчу илим бул ихсан илими деп коет.
таския деген аты бар, анан тасаввуф илими да деп коет да. Биз ушул хадиске таянып ислам илимдерин үчкө бөлөбүз. Акыйда, ишенимге тиешелүү. Экинчиси бул фыкх. Фыкх деген бул адамдын күнүмдүк жашоодо буга чейинки өтүп кеткен же болбосо азыркы учурда көрүп аткан же келечекте боло турган бул дүйнөдөгү амалдары туура эместиги, адал эместиги, эмнени жесе болот, эмнени жесе болбойт, намазды кантип окуш керек, жалпы ушул адам жашоосундагы адал арам, болот болбойт, туура эмес деген маселелерге жооп берүүчү илимди биз фыкх илими дейбиз. Андан кийин ошол биз ибадатты, мисалы, намазды ким үчүн окушубуз керек, ниетибиз кандай болуш керек, Аллах Таалага ыхластуулук, Аллах Таалага жакын болуу, ошол амалдарды кандай ниетте кыларыбыз, кандай ниетте кылышыбыз керек. Эгер кандай туура эмес ниетте кыла турган болсок, кандай жазалар болот, эгерде туура ниетте кыла турган болсок, кандай сыйлыктарды алабыз деген темалыны, бул ушундай суроолор болуп калса, эгерде буга ошол тасаввуф илими жооп берет иншалла. Ал эми биздин түшүнүктүүрөөк болуш үчүн иншалла ассоциация деп коет го. Биз ошол илимдерди кээ бир мисалдар менен, кээ бир бизге ошол нерсенин сүрөттөө келиш үчүн кээ бир мисалдар менен иншалла түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Аллах Таала бизди жаратты. Куранда Аллах Таала айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" дейт. Мен инсандарды жана жиндерди өзүмө ибадат кылуу үчүн, мени таануусу үчүн жараттым дейт. Таануу дегенде бул ошол акыйда илими, кайра эле ошондой болот да. Негизи аятта эмне деп келет? Мага ибадат кылуу үчүн дейт да. А муфассирлер, тафсирчилер ли ярифун, мени тааныш үчүн жараттым дейт. А таануусу бул акыйда илими кайра эле. Биз ушундай сөздөрдү айта беребиз иншалла. Бул хадисти айтып, жана илимдерди үчкө бөлгөндүгүбүздүн дагы бир пайдасы эмне? Бизге маалымат келет да. Маалымат келгенде биз по полочкам ошо салып кете беребиз да. Мисалы, эгерде илим жана Аллах Таалага ишеним жөнүндө айтылды, акыйдага киргизебиз. Эгерде адал арам жанагындай болот болбойт деген фыкх маселелери келди, анда фыкхка салабыз. Анан эгерде жана адеп ахлакка, сооп күнөө деген сыяктуу нерселер айтыла турган болсо, анда тасаввуфка салабыз. Башкача айтканда, динди тартип менен түшүнүүгө иншалла бул хадис азыркы илимдерди үчкө бөлгөнүбүз аябай жардам берет иншалла. Анан ошентип Аллах Таала бизди өзүн таанытыш үчүн, өзүнө ибадат кылыш үчүн гана жаратты. Андан башка эч кандай максат жок. Аллах Таала өзүнө ибадат кылыш үчүн жаратты жана кантип ибадат кылыш керек, ошону дагы бизге толук түрдө баяндап берди да. Эгерде Аллах Таала бизди сыноо үчүн жараткан болсо, жана кантип эмне туура эмес экенин айтпай кое турган болсо, анда бул болбой калмак. Демек Аллах Таала бизге айтты: бул нерсени кылсаң туура болот, бул нерсени кылсаң туура болбойт. Бүт бардыгын айтып берген бизге. Анан Аллах Таала ошентип бизге каалоо тилектерди берген да. Каалоо тилек деген бул инстинкт деп коет. Адам баласын Аллах Таала жаратты, ага каалоолорду берди. Мисалы, инстинкт деген мисалы адамда сыйынуу инстинкти бар да. Сыйынуу инстинкти деген бул ошол мисалы биз айтабыз го, самолет кулап бараткан самолетту атеист жок депчи. Ал ага чейин туура мен Кудай деген жок, андай мындай деп жүргөн болушу мүмкүн. Эгерде ошол кулап бараткан самолеттун ичинде атеист болбойт. Себеби адамдын ичинде ушундай бир сезим бар. Ал эмне? Өзү бир жаратуучу бар экендигин, өзүнүн улук бир зат бар экендигинчи. Ал аны Кудай деп, мисалы, Аллах Таала деп айтпашы мүмкүн. Бирөө мисалы Иса алейхиссаламды Кудай кылып алды, бирөө ташка же отко же ушундай сыйынып кетти да. Бирок ошол нерсе мага жардам берет, ошол нерсе мени карап турат деген сыяктуу анда сезимдер бар. Любой адамда ошондой сезимдер бар. Аллах Таала ошол сезимди адамга салган. Анан ошол сезимди кантип башкарыш керек, ошону кантип туура кандырыш керек, ошол инстинкт алдагычы мындай каалоо да. Ошону кантип
кандырыш керек экендигин да үйрөткөн. Аны кантип үйрөткөн? Аллах ла иляха иллаллах. Аллах Таала жалгыз. Ал эч нерсеге муктаж эмес. Ал Кудай, ал силерди жаратты, ал силерди өлтүрөт. Өлгөндөн кийин келип анын алдында сурак бересиңер деген сыяктуу эскертүүлөрдү айтып, бизге башкача айтканда туура акыйданы берди. Кимде ким ошол инстинкттер бар да, инстинкттер жана калуу тилектер. Ошолорду ким туура кандыра турган болсо, ал бактылуу болду. А кимде ким ошол нерсени туура эмес кандыра турган болсо, ал бактысыз болот. Ал кафыр болуп кетиши мүмкүн. Эгерде мисалы дагы бир инстинкт бар, ал эмне? Тукумлоо инстинкти. Тукумлоо инстинкти мисалы карама каршы жыныстагы адамдар бири-бирине болгон каалоосу бар. Анан ошону кантип кандырууну дагы Аллах Таала үйрөтүп кеткен бизге. Мисалы нике деген бар. Бул дагы кайра эле келип фык ошол получкадан алып үйрөнөбүз да. Бизге маалымат келди, ошого салабыз иншалла. Кийин ошол эмеге ситуацияга кабыл калдыкпы, ошол получкадан алабыз дагы. Бул туура экен же туура эмес экен деп жашоону уланта беребиз да. Аллах Таала бизге ошол тукумлоо инстинктин берди. Аны кантип туура кандырыш керек экенин айтты. Анан аны кантип туура эмес кандырсаң, сени кантип жазалайм деген сыяктуу нерселер да бар. Мисалы зына. Зына эң диндеги, шариаттагы эң чоң күнөөлөрдүн бири. Мунун жазасы да катуу. Кыяматта Аллах Таала жазалайт. Ал эмес, бул дүйнөдө анын жазасы бар. Эгерде үйлөнгөн киши зына кыла турган болсо, атылаш бараң алынат. Эгерде бойдок адам зына кыла турган болсо, ага 100 камчы урулат деген сыяктуучу. Биз ошол инстинкттерди берди. Инстинкттерди кантип туура кандырыш керек экенин үйрөттү. Анан ошонун артынан биз бактылуу болобузбу же бактысыз болобузбу, ошону дагы Аллах Таала бизге баяндап кеткен. Бул инстинкттерге дагы көп, мисалы негизги 4 инстинкт бар деп айтышат. Сыйнуу инстинкти, тукумлоо инстинкти, анан организм муктаждыктары, анан коргонуу инстинкти депчи. Организм муктаждыктары деген бул эмне? Бул ошол адамдын ден соолугу, адамдын организми бирдекени жегенге, бирдекени ичкенге муктаж болот. Анан ошол нерсени Аллах Таала бизге баяндап берген. Бул нерсени ичсең болот, бул нерсени ичсең болбойт, бул нерсени жесең болот, бул нерсени жесең болбойт. Мисалы арам болуп өлүп калган малдын этин жесең болбойт, арак ичсең болбойт. Жана ошентип мас кыла турган ден соолукка зыяндуу азык түлүктөрдү жесең болбойт. Ошол эле учурда эмнелерди жесең болот, аларды дагы баарын баяндап берген. Биз ошол инстинкттерди кандай кандырабыз? Мисалы сыйнуу инстинкти. Жана айткандай эле. Туура, эгерде Кудайга ишенсең бактылуу болосуң. Эгерде Кудайга ишенбей башка бирдекеге ишенип кетсең бактысыз болосуң. Ал эмне? Кафыр адам. Адамдын жандай тукумлуу инстинктин ким туура кандыра турган болсо, ал бактылуу болот. Ким туура эмес кандырса, ал бактысыз болот. Эгерде ким жана организм муктаждыктары деп коет. Организм муктаждыктарына мен да киргизип койсок болот. Мисалы, адам ырыскы талап кылат да, ошол нерсени кандай жол менен талап кылат. Бул китепте дагы кенен айтып беребиз, иншалла. Бурурлук менен алган бирдекени уурдап жесең арам. Ошол сыяктуу темалардын баары иншалла айтылат. Анан жана айтпадыкпы, иншалла ислам илимдерин дагы бир мисал айтсак болот. Мисалы, бизге түшүнүктүү болуш үчүн да бул дагы. Адам баласы бизге жана келишим түзүп жүрөбүз да. Мисалы, жумуш берген адам менен келишим түзөбүз, же болбосо квартирага кирсек келишим түзөбүз. Анан ошо келишим түзүп аткан адам дагы ошону аткарчу адам болот. Анан ошол келишимге шарт койгон адам болот да. Келишим, мисалы, фыкты бул ошол келишим деп да түшүнсөк болот да. Договор. Мисалы, фык бул келишим. Анын ичинде ал ким менен кимдин ортосунда келишим? Аллах Таала менен ошол пенденин, кулунун ортосундагы келишим. Ал кандай болот? Анда мынтип айтылат. Сен мол нерселерди кылсаң болот. Мол нерселерди кылууга милдеттүүсүң. Мол нерселерди кылбашың керек. Бул нерселер сага кылууга тыюу салынат. Жумуш берип аткан адам ушундай шарттарда болот да.
Эгерде сен ушул кыл деген нерселерди кыла турган болсоң, сага премия берем, айлыгыңды көтөрүп берем, же болбосо бир сыйлык аласың, адамга жага турган нерсе алынат. Эгерде ошол нерселерди кылбай кое турган болсо, аны жумуштан айдап салышы мүмкүн. Башкача айтканда, жаза чаралары каралган да. Кээ бир нерселер бар, ошол жумуш берип аткан киши эмне кылат? Ал нерселерди тыят. Могул нерселерди сен кылсаң болбойт. Бул нерселерди эгерде кыла турган болсоң, сага мындай жазалар каралган. Эгерде кылсаң, ошо жазалар каралган. Кыскасы кылбашың керек деген сыяктуучу. Аллах Таала менен пенденин ортосундагы келишимди ошол биз фых дейбиз. Биз башкача айтканда азыр окуй турган нерсебиз бул ошол Аллах Таала менен биздин ортобуздагы келишим да. Анан буга келишимдин артына сөз кол коебуз да. Мен ушул келишим менен макулмун депчи. Бул келишим менен макулмун деген сөз бул эмне? Бул биздин мусулман болгондугубуз. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деп айтат. Кайра эле жанагы тема акыйдага кайтып барат да. Ошол ислам акыйдасын биз толук кабыл алдыкпы? Демек, биз ошол кол койгондугубуз болуп эсептелинет. Ошол келишимдеги нерселерди кылып дебей, ошол баарын аткарганга милдеттүүбүз. Тыйган нерселерден оолак болуп, ал нерселерди аткарбаганга милдеттүү болуп эсептелинебиз да. Бирок Аллах Таала мээримдүү, ал келишимде бизге көптөгөн мисалы жеңилдиктерди берген. Мисалы кандай? Ибадат маселесинде, мисалы, сапарга чыккан адам намазды касыр кылып окуйт. Касыр кылып окуйт деген бул кыскартып окуйт. Анткени адатта ошол сапар бул машакат болуп эсептелинет да. Машакат деген кыйынчылыктар бар анда сөз. Ошол кыйынчылыктарды кыскартыш үчүн, мисалы, Аллах Таала бизге намазды кыскартып окуганга буйруган. Же болбосо таяммум деген маселе бар. Мисалы, эгерде суу таба албай кала турган болсоң, же бир жериң ооруп, ар кандай өзү ошол сууну колдонгонго мүмкүнчүлүгүң болбосо, эгер суу жаныңда турат да, бирок оору себептен же болбосо душман бар, ошол сууга доступ жок болсо, аны таяммум алганга bizde мүмкүнчүлүк бар. Анан же болбосо оорулуунун намазы эгерде кимде ким ооруп калган болсо, ошол намазды туруп окуганга, мисалы, кээ бирлердин туруп окуганга мүмкүнчүлүгү жок, ал жатып алып окуйт. Эгерде жатып окуган киши кыймылдаганга мүмкүнчүлүгү жок, ал башы менен окуйт, башы менен кыймылдатып окуйт. Кыскасы, Аллах Таала мээримдүү, ошол бизге келишимде дагы бизге көптөгөн жеңилчиликтерди берген да Аллах Таала. Анан бул келишим деп мисал кылгандан эмнени түшүнсөк болот? Бул илимди окуу, фык илимин окуу, бул абдан маанилүү нерсе экендигин түшүнсөк болот да. Бул нерсеге серьезный, олуттуу мамиле жасаш керек болот. Анткени келишим уже сиз кол койгонсуз. Демек, ошол нерсени аткарууга милдеттүүсүз. Эгерде аткарбай кое турган болсоңуз, сөзсүз жаза чаралары бар. Бул дүйнөдө да жаза маселелери каралган. Эгерде бул дүйнөдө ошол жазалар аткарылбай калган болсо, кыяматта дагы жаза маселеси каралган да. Ошон үчүн бул нерсеге олуттуу мамиле жасап окушубуз керек, үйрөнүшүбүз керек. Ошол биздин келишимибизди, ошол договорду өзүбүз окуп чыкканга милдеттүүбүз. Азыркы биз кылып аткан нерсе, иншалла, ошол договорду окуйбуз да. Иншалла. Анан ошол негизи ал келишимди жалпысынан негизи кыйын. Бирок ошол жалпы алып карагандачы, мисалы, фыкта бүт баары каралган да. Анда ибадат маселеси чечилген, полный чечилген. Намаз, зекет, орозо, хадж. Анда аял менен эркектин ортосундагы мамиле полный жалпылай айтылган. Жанагындай адам менен адамдын ортосундагы келишимдер
кантип соода кылыш керек, соода саттыкты кандай кылыш керек, эки мамлекеттин ортосундагы келишим полный айтылган. Анда ошол ислам мамлекети боло турган болсо, анда ислам мусулман эместер кантип жашайт, эмне болот, ошонун баары айтылган. Анда кантип кесип кылыш керек, деген да, адам мисалы эмнелерге, аял эмнелерге милдеттүү, эркек эмнелерге милдеттүү, ушулардын баары жалпылай айтылган. Анан бирок биз ошол деңгээлге акырындап кетип атабыз. Буга чейин баягы сабактарга такай катышкан адамдар билет. Василяту талап деп, Василяту талап деген китепти окуган. Анда кыскача айтылган. Анда ибадат маселеси гана айтылган. Анда да намаз. Андан кийин мукаддимат соля деп андан бир аз көтөрүлдү. Анда кененирээк айтат, мисалы намаз тууралуу, дарат тууралуу кененирээк айтат. Анан бул китеп биз азыр иншалла окуй турчу китеп. Бул 3-чү даражадагы китеп болуп эсептелинет. Бул китептин аты Тухфатул Мулук. Мында азыркы айткандан дагы кененирээк айтылган. Тухфатул Мулук деген китеп бул имам Ар-Розидин китеби. Хижри жыл санаа боюнча 7-кылымда жашап өткөн алымдардын бири иншалла. Анан акырында мындан кийинки китеп иншалла, бул китепти бүтүп алгандан кийин уже биз жанагы келишимди уже толук окуганга киришебиз да. Анда уже Кудурей окулунат иншалла. Кудурей окулунат, анда уже бүт бары чечилет иншалла. Анда ибадат маселеси, муамалат, адамдардын ортосунда соода саттык маселелери, анда нике, талак, нафаканы кантип бериш керек, махыр деген эмне, жанагындай ошолордун баардыгы уже ошол жактан толук окулунат. А бул китепти жазган автор ошол биз айтып аткандын бир бөлүгүн кыскарткан. Бирок бул жерде эң маанилүү адам баласы, мусулман адам күнүмдүк жашоодо аябай көп кездеше турган маселелерди чогулткан. Башкача айтканда бул бир нече күчтүү китептердин ошол кээ бир маселелерди ошол чогултуп, анан негизги эрежелер айтылган китеп болуп эсептелинет. Иншалла анда китепке киреше беребиз иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля ибадихи аллази истафа. Хаза мухтасарун фи илмил фикх. Бул китеп ошол фикх илиминдеги кыскартылган китеп дейт да. Жамаатуху ли ба'ди ихвани фи дин. Бул китепти ошол мусулман бир туугандарыма ошол ар кандай себептен болушу мүмкүн. Мисалы кээ бирлерге илмул хал, бизде илим алуу важип дейт да. Мусулман аялга, мусулман эркекке илим алуу фарз дейт. Фарз дегенде ошо илмул хал деп коет. Илмул хал деген ошол адам жашап атат, ошол жашоосунда кайсыл маселелерди дин менен чечиш керек боло турган болсо, ошолорду билип алуусу фарз болуп эсептелинет. Бул китепте көбүнчө ошол илмул хал болуп эсептесек болот да. Анткени бул нерселер менен адам баласы аябай көп кездешет күнүмдүк жашоосунда. Ошол кыскасы бул китепти диндеги бир туугандарым үчүн, кээ бир туугандарым үчүн чогулттум дейт. Ва ихтасарту фихи аля ашрат кутуб дейт. Бул китепте негизги 10 бапка, 10 китепке бөлдүм дейт да. 10 тема бул китепте 10 темага кыскарттым дейт ошол китепчи. Хия хаму кутубул фикх ва хаккуха биттактим дейт. Бул жазып аткан автордун оюнда иншалла. Анан фикhtагы эң негизги темалар деп мен ошолорду эсептейм жана ошону менин мусулман бир туугандарыма ошону кыскартып берүүнү туура көрдүм дейт. Ал китептер кайсы? Ал темалар кайсы? Китабут Тахара, Дарат китеби, Китабус Соля,
намаз китеби, закат, зекет, сом, орозо, хадж китеби, жихад дейт. Жихад деген ошол мусулман мамлекети кандай болуш керек, андагы налогтор, кыскасы ошолордун баары каралган. Сойт деген мергенчиликти кандай кылыш керек. Мергенчиликте мисалы ат отканда сен аспабың кандай болуш керек, кандай мисалы жан менен өлтүрсө болобу, же найза менен, же азыркы учурдагы мылтык менен кандай кылыш керек, ошолордун баары каралган да. Кайсыл учурда эмне кылсак адал болот, ошол жаныбар кандай учурда адал болбой калат, жана кандай жаныбарларга мергенчилик кылса болот, кандайга мергенчилик кылса болбойт деген сыяктуу маадабай дейт. Ошо мал муздоодогу дурус боло турган малдар кайсыл учурда адал болот, кайсыл учурда адал болбойт, кандай абалдарда адал болот, ошолордун баары каралган. Вал карохия дейт. Карохия деген бул мусулман адамга эмнелерди кылса болот, эмнелерди кылса болбойт, эмне кийсе болот, кийсе болбойт деген сыяктуу бүт баары каралган бул жерде. Вал фароид. Фароид дагы эң керектүү маселелердин бири. Фароид деген бул мурас илими. Мурас бизде актуалдуу эмес бул тема өтө деле, бирок иншалла келечекте актуалдуу болуп калышы мүмкүн. Же болбосо угуп атабыз, азыркы учурда деле уже мурас бөлүүгө адамдар кийлигишти деп Кыргызстанда уже суроо талап боло баштады деп. Ошол мурас кантип бөлүнүш керек, кимге кандай бөлүнөт, ошолордун баары айтылат. Вал касп деген кесип кылуу боюнча, кесип кылуу, кандай кесиптер адал, кандай кесиптер адал эмес, анан ким кандай кесип кылыш керек, байлык топтогонго болобу же болбойбу, мусулман киши бай болуш керекпи же кедей болуш керекпи деген сыяктуу маселелер ушул жерде каралат. Маал адап деген адап дегенде ошол мисалы коноктошуудагы адептер каралат. Конокто кантип тосуш керек, же болбосо конокко барганда кандай кылыш керек. Бул жерде дагы эмнелер айтылат. Бул жерде мисалы тойго барса болобу азыркы учурда же болбойбу, эгерде тойдо арак ичилсе кандай болот, эгерде музыка болсо кандай болот, ошолордун баардыгын ушул адап маселесинде, карохия маселесинде дагы ушул жөнүндө айтылат иншалла. Тойлорго мисалы азыркы тойлордун көпчүлүгүнө барса мусулман адам күнөөкөр болуп калышы мүмкүн. Ошол кандай болот иншалла келечекте өтөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Китабут тахара. Дарат тазалык китеби дейт. Бул китеп башка китептерден өзгөчөлөнүп, эң биринчи эле кандай сууларга дарат алса болот, нажаса түшүп калган учур, же болбосо сууга сүт аралашып кетсе, же сууга бир сок аралашып кетсе, алга дарат алса болобу болбойбу, же болбосо күндө туруп калган сууга дарат алса болобу болбойбу деген маселелерди эң биринчи айткан. Адатта негизи фык китептери эң биринчи эме жөнүндө айтат да. Дараттын фарздары, дараттын сүннөттөрү деп ушинтип кетет. Суулардын түрлөрү, кандай сууга дарат алса болот, кандай сууга дарат алса болбойт, бул кийинчерээк каралат да. Бул китептин өзгөчөлүгү эмне? Мында эң биринчи эле ошол кандай сууга дарат алса болот, ошол жөнүндө айтат. Буга анан Нурули Дох деген китеп бар. Ошол китеп дагы ушул манхажда кеткен, ушул биринчи суулардын түрлөрүн, кандай сууга дарат алса болот, ошолор жөнүндө айткан. Ошол китепте айтат, сууну 7 түргө бөлөт да. 7 түрдөгү сууга дарат алса болот дейт. Бул биринчиси маус сама дейт, асмандан түшкөн сууга дейт. Андан кийин деңиздеги сууга, анан көлдөгү сууга, мисалы дарыядагы сууга, же болбосо кудуктагы, анан булак менен кудуктун да айырмасы бар экен. Анан ошол асмандан түшкөн мисалы кар бар, мөндүр бар, ошол сууларга дагы дарат алса болот дейт, бирок аны эригенден кийин дейт. Анткени бизде дарат алганда сууну мындай жалпылай эме болуш керек да, шыбалыш керек денегечи. Ошон үчүн сууну биринчи жана кар менен мөндүрдү эритип алып, анан кийин дарат алса болот деп ушинтип
дарата алганга мүмкүн боло турган сууларды 7 түргө бөлүнөт. Бул жерде иншалла кайсыл сууга дарата алса болот, жандай дарат же гусул алса болот. Анан кайсыл сууга дарат гусул алса болбойт, бирок ошо менен нажасатты кетирсе болот. Кийимди жууса болот деген сыяктуучу. Анан нажасат суулар болуп, алмау саласат аксамин дейт. Суу 3 түргө бөлүнөт дейт. Биринчиси тохир тухурун дейт. Биринчиси бул өзү таза, анан башкаларды дагы тазалаганга мүмкүн боло турган суулар дейт. Ва хуа ал-бaqi ala awsafi khilqatihi дейт. Ал деген ошол өзү таза, андан кийин аны менен дараттагы, гусулдагы алганга боло турган суулар бул ошол кандай асмандан түшкөн болсо, ошол сыпаттарында калган сууну биз не дейбиз? Аны менен дарат алса болот дейбиз. Бул жаңгырдын суусу, мөндүр, кар, ошол эгерде эме болуп калса, эригенден кийин. Анан жана айткандай эле деңиздин, дарыянын суулары. Анан ма яктуру минал карм, бул да бир сууга дарат алса болот дейт. Ал кээ бир жүзүмдүн, кээ бир дарактардын бутактарын мындай сындырганда ошол жерден суу чыгат дейт да. Ал суу ошол асмандан түшпөсө дагы, асмандан түшкөн суунун эмесинде болгондугу үчүн, ошол сыпаттарга ээ болгондугу үчүн ага дагы дарат алса болот дейт. Ва мутагаййиру битохирин дейт. Анан эгерде ошол бул биринчисин мында маселе жок, мында эч ким талаш жок, эч кандай маселе жок. Бул асмандан түшкөн сууга жана мөндүр, кардын, дарыянын, кудуктардын, булактардын суусуна дарат алса болот. Мында эч кандай талаш жок. Анан экинчи маселе бар. Эгерде ошол суу башка бир таза нерсе менен аралашып кете турган болсо, анда кандай болуп калат дегенде, анда аны 3кө бөлөт да. Аны 3кө бөлөт. Эгерде ошол таза суу, мисалы тамакка коюп сала турган болсо, же болбосо бир тамак кылган, тамакка аралашып кете турган болсо, анда бул дарат алса болбойт. Анан аралашты деп атпайсызбы? Биз аралашканда 2ге бөлөбүз. Ошол катуу нерселер менен аралашышат, же болбосо суюк нерселер менен аралашат. Эгерде катуу нерселер менен аралашып, бирок ошол сууга, жанагы ошол суу ага турган, анан тунук абалда кала турган болсо, ал сууга дарат алса болот. Эгерде буга катуу нерселер аралашып кетсе, катуу нерсе дегенде таш, ушул сыяктуу нерселер. Бирок таза болуш керек ал нерсе, катуу нерсе. Эгерде ошолор аралашып кете турган болсо, ал өзүнүн ага турган, анан тунуктук сыпаттарын өзүнө сактап кала турган болсо, аны менен дарат ала берет. Экинчиси болсо бул ушул жерде кененирээк айтыш керек болуп калат. Бул суюк нерселер менен аралашканда, суюк нерселер менен аралашканда негизи суунун 3 сыпаты болот да. Анын түс өңү болот, анын дамы болот, анын лаун дамы болот, анын өңү болот, анын жыты болот. Эгерде ушул 3 аралашкан нерсе, эгерде бир эле сыпатка ээ боло турган болсо, мисалы анын жыты боло турган болсо, жыты дегенде мисалы жана дарбыздын согу, же болбосо жанагындай гүлдөрдүн согу бар да, ошолордун буларды эмеси жыты эле бар. Эгерде ошол жыты, ошол азыркы айткан суулар, дарбыздын согу же болбосо маул вард деп коет, гүлдүн жыты, эгерде сууга аралашып кете турган болсо, ошол бир сыфаты тиги өтүп кете турган болсо таза сууга, анда буга дарат алганга болбойт. Экинчиси бар, экинчи кээ бир ошол таза сууга аралашкан таза нерсенин 2 сыфаты болушу мүмкүн. Мисалы бул сүттүн өңү бар,
анан сүттүн түсү бар. Эгерде ошонун бир сыфаты өтүп кете турган болсо таза сууга, анда да алганга болбойт. Мисалы өңү ак болуп калды, алганга болбойт. Же болбосо өңү дамы, эгерде дамы аралашып кете турган болсо таза сууга, анда да алганга болбойт. Башкача айтканда, ошол бир сыфат жана аралашкан нерсенин бир сыфаттуу же болбосо эки сыфаттуу болсо, эгерде бирөөсү өтүп кетсе дагы алганга болбойт да. Башкача айтканда, такыр аралашпаш керек ал таза суу мененчи, такыр аралашпаш керек. Үчүнчүсү бул үч сыпаттуу нерселер болот. Мисалы, жана уксус. Анын жыты да бар, өңү да бар, анын дамы да бар. Эгерде ушунун бирөөсү эле өтүп кете турган болсо, анда ал сууга дарат алганга болот дейт. Мисалы, уксус таза суу бар, чөгүндө турат. Ага аралашып кетти. Уксус, анын жыты билинип калды. Же болбосо өңү башкача болуп калды. Мисалы, жана уксус, алманын уксусу болушу мүмкүн да. Же болбосо анын өңү башкача болуп калды, же болбосо жыты башкача болуп калды, же бир даамдуу болуп калды. Ошол үчөөнүн бирөөсү эле өтүп кете турган болсо, анда алганга болот. Эгерде экөө өтүп кете турган болсо, мисалы жыты менен өңү өтүп кеттиби, анда алганга болбойт андагы. Шариятыбызда эме деген эреже бар. Көпчүлүк жагына карата ошол эме берилет да, өкүм берилет. Аксару шей хукмул куль деп коет. Ошол эгерде 3 сыфат болду, мисалы уксус, эгерде бирөөсү өтүп кетти, маселе жок. Эгерде экөө өтсө, уже ал сууга дарат алганга болбойт. Бирок аны менен нажасат тазаласа, анда дурус болуп эсептеле берет. Ошол биринчи ошол өзү таза жана башканы да тазалай ала тургандай күчкө ээ болгон сууларды бүттүк, алар эмне дедик? Ошол азыркы биз бөлгөн нерселер өзүнүн сыфатында болуш керек. Мына караганда, бул деген таза суу дегендей сыфатта боло турган болсо, асмандан түшүп, ошол абалда кала турган болсо, ошол абалда калган деген, ага мисалы эмелерди да айттык. Деңиздин, булактын суулары, алар асмандан түшкөнүн биз көрбөсөк деле, ошол сыфаттарга эле асмандан кандай түшкөн болсо, ошондой эле таптаза болгондугу үчүн асман эмеси сыфаты өзгөрбөгөн суунун өкүмүнө кирип кетет ал дагычы. Эгерде кайсы аралашкандыгын айтып бердик, иншалла түшүнүктүү эле болду деп ойлойбуз. Анан экинчиси болсо тохирун факот. Тохирун факот деген бул аны менен дарат алганга, аны менен гусул алганга жарабай турган суулар бар. Бирок аны менен нажасатты кетирип, мисалы, денеге нажасат тийип калышы мүмкүн, аны кетиргенге болот. Же кийимге нажасат тийип калышы мүмкүн, аны кетиргенге болот. Бирок аны менен дарат алганга болбойт. Алар кайсылар десе, ва хуа куллу маин узила бихи хадасун дейт. Ал деген ошол дарат алган, же болбосо гусул алган сууга кайрадан бир жолу алганга болбойт. Себеби ал кайрадан тазалай ала турган сыфатынан, күчүнөн кетип калат. Буга эме деп айтылат. Имам Абу Ханифа, биздин мазхаб башчыбыз, көргөн дейт да. Ошол эме дарат алып аткан адамдын ошол суу менен кошо күнөөлөрү түшүп аткандыгын көргөндүгү жөнүндө айтылат да, Абу Ханифанынчы. Демек, ал нажас хакыйкый болбосо да, нажас хукми дейт дагы, нажас болуп калбайт. Бирок жана антип анын бир жолу дарат алынгандыгы үчүн ошол сууга адамдын күнөөлөрү ошол суу менен кошо кетип калды деп ошентип билебиз да. Анан ошон үчүн аны менен кайрадан дарат алганга болбойт дейт. Укимат бихи курба дейт. Эгерде адамда дарат бар болчу, бирок кайрадан бир дарат алып алайын деп, мисалы, ысыгандыгы үчүн, же болбосо ар кандай себептерден кайрадан бир дарат алып алайын деп дарат алган болсо деле, ошого эмне? Мисалы, менде даратым бар болчу. Анан биякта чөгүндө суу турат. Бардым дагы ага кайрадан бир жолу дарат алып алдым. Соо алайын дедим, же болбосо ысып кеттим. Бирок ошону менен мен курбаны, Аллах Таалага ибадат кылууну ниет кылдым да. Ошентип ала турган болсом, ал сууга кайрадан дарат ала албайм. Эгерде жөн эле, мисалы,
курбаны ниет кылбай эле жөн эле башка себептерден эме кыла турган болсо, жууна турган болсо, ал сууга кайрадан алса болот дейт да. Ошентип суулардын экинчи түрү бул эмне экен? Өзү таза, бирок таза эме аны менен дарат алганга же гусул алганга болбой турган. Үчүнчүсү болсо бул нажас суулар. Нажас суулар менен дарат алганга такыр эле болбойт. Ва нажасун дейт. Нажас суулар. Ва хуа маун қалилун вақаат фихи нажасатун ва илам тугайиру. Ал деген аз суу дейт. Аз суу. Бизде көп сууга эгерде нажасат түшүп кетип, бирок ошол нажасаттын асары ошол нерсени билинбей турган болсо, нажасаттын бизге көрүнбөй же болбосо жыты же болбосо өңү билинбесе, ал сууга дарат ала беребиз. Көп маун кефир деп туруп, көп суу дегенде кантип ал деген эмне десе, ал деген 5 метр квадрат болгон сууга ал эми тереңдиги 1,5 метр боло турган болсо, ага бир нажаса түшүп кетти. Мисалы, сийдик түшүп кетти дейли. Бирөө сий койду, жаш бала. Анын жыты билинген жок, өңү билинген жок, анын түсү өзгөрүп кеткен жок, анын дамы да өзгөрүп кеткен жок. Демек, ал сууга дарат алса болот. Бул дагы бизге шарият тараптан болгон бир жеңилдик. Анткени ал суу көп да, аны ал жерден алып салуу проблема болуп эсептелинет да. Ошондук үчүн бул шарият тарабынан биз мусулмандарга жеңилдик катары. Ошол эгерде көп суу боло турган болсо, анда ага нажасат түшүп кетсе, жана ошол көрүнбөй турган болсо, билинбесе, ага дарат алганга болот дейт. Ал эми эгерде аз боло турган болсо, андан маун қалилун вақаат фихи нажасатун ва иллам тугайиру деп атпайбы? Нажасат деген бул эгерде аз сууга түшүп кала турган болсо, анын сыфатын өзгөртпөсө деле, анда ал сууга дарат алганга болбойт. Ал нажасат өкүмүндө болот. Мисалы, 3 метр квадрат жерге бирөө, мисалы, жаш бала барып ошол жерге ошо сыйып атканын көрүп калдык. Демек, ал сууну биз нажасат болот дагы, ал сууга дарат алганга да болбойт, ичкенге да болбой калат да. Ва кефирун вақаат фихи нажасатун гайрат ахаду асафихи жариян кана ау вақифан дейт. Эгерде маун кефир деп өтүппү, жана айткан ошолну кайра айтышка туура келди. Кефирун эгерде суу көп боло турган болсо, ага нажасат түшө турган болсо, жана бир сыфатын өзгөртүп салса, мейли ал суу агып аткан суу болсун, же болбосо жөн эле бир жерде топтолуп турган суу болсун, анда ага эгерде бир сыфаты өзгөрүлүп кете турган болсо, ага дарат алганга болбойт дейт. Ва кефирун, кефир деген суу, көп суу деп биз эмнени айтабыз? Ашрун фи ашр бизиро ил кирбас. 10 зира деп коет. 10 зира, ар бир зира 1,5 метрден да. Ошондой башкача айтканда 5 квадрат метрдеги суу терең фи умукин ла тадхар ал-ард бил гharf. Эгерде ошол сууга 5 метр, 5 квадрат метрдеги сууга биз монтип колду жана сууну алганда, колубуз жерге тийбей турган болсо, ошону биз көп суу деп эсептейбиз. Аны примерно 1,5 метр, тереңдиги 1,5 метр. Ошол жердеги сууга ошондой көлөмдөгү сууну биз кефир деп айтат экенбиз, көп суу деп айтат экенбиз да. Чоң суу деп айтабыз. Вал қалилу ма дунаху. Қалил деген андан азы эмне дейт? Андан азы ошол 5 метр квадраттан аз болгон, же болбосо тереңдиги 1,5 метрден аз болгон сууну биз уже маун қалил деп туруп, ага бир аз эле нажасат түшүп кала турган болсо, даже бир тамчы нажасат түшүп кала турган болсо, ал сууга дарат алганга болбойт деп айтабыз. Ол жари деген бул саман. Эгерде мындай саманды коюп кое турган болсок, ошол саман акырын болсо дагы агып кете турган болсо, анда ошол сууну агын суу деп айтабыз. Вал вақиф ма дунаху. Вақиф туруп калган, турган суу, жөн эле турган сууну эмне дейбиз десе, ошол эгерде саманды коюп койсок,
ал жылбай ошол жайында тура бере турган болсо, анда ал сууну туруп калган суу дейбиз дагы. Жарый дегенде мисалы биз түшүнүшүбүз мүмкүн да, агын суу деп, мисалы аябай мондай агып аткан суу депчи. Андай эмес экен. Эгерде ошол бир аз акырындан эле агып турган болсо деле, аны биз агын суу деп атай берет экенбиз. Эми нажасат деген эмне? Нажасат, биз азыр нажасат түшүп калса мындай болот, тигиндей болот деп айттык да. Эми нажасат деген эмне деп десе, бул куллу харижи мин сабилейни минал инсан ва гайрихи илля хурул хамами вал асфур дейт. Адам баласынан же болбосо жаныбарлардын алдыңкы артыңкы мүчөсүнөн чыккан нерсенин баардыгын нажасат дейт экенбиз. Башкача айтканда, ошол чыккан нерсе сууга түшүп калса, ошол сууну нажас деп айтабыз. Же ошол чыккан нерсенин өзүнө эле нажасат, бул нажасат деп өкүм берет экенбиз. Илля хурул хамам вал асфур. Хамам, көгүчкөн же болбосо майда чымчыктар бар го. Чымчыктардын тезеги эмесин биз нажасат деп айтпайбыз. Мафуун дейбиз, кечиримдүү дейбиз. Себеби бул дагы ислам дининин бизге болгон шариаттын жеңилчилиги болуп эсептелинет. Хамам анткени көгүчкөндөр бизди айланып эле жүрөт. Кээ бирлеринин үйүндө жашайт, мечиттерде бар дегендейчи. Эгерде ошонун алдынан чыккан нерсени биз эгерде нажасат деп биле турган болсок, анда жашоо аябай кыйындалып кетет да. Ошондуктан буну биз Кудай Тааланын бизге берген жеңилчилиги дейбиз. Шариаттын бизге жеңилчилиги деп эсептейбиз дагы. Анан буга далил эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана Харам мечити бар го, Меккедеги Харам мечитиндеги көгүчкөндөрдү өлтүрбөгөнгө буйруган дейт да. А эгерде нажасат боло турган болсо бул нерселер, анда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлтүргөнгө буйрут эле да. Анткени учуп жүрөт, адамдардын үстүнө эме кылып салышы мүмкүн. Же болбосо жерге, жайнамаздарга ушул ишин бүтүрүп салышы мүмкүн да. Ошол эгерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол нерсенин жанагы чымчыктардын же болбосо көгүчкөндүн немесин нажасат деп биле турган болсо, анда бул нерселерди өлтүргөнгө буйруйт эле. А Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлтүрбөгөнгө буйруду да. Бул дорура болот, мафуун деп коет. Бул ошол шарият тараптан бизге берген жеңилчилик мусулмандарга болгон. Анан муну биз өзүбүз ойлоп тапкан жер жок. Муну Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү ошентип бизге айтып кеткен, баяндаган. А Пайгамбарыбыздын айтканы бул шарият болуп эсептелет да. Вадаму вал кайху вассадиду дейт. Дагы нажасат нерселер эмне десе, бул кан, ириң, жанагы жарадан чыккан суулар, ошолордун баары нажасат болуп эсептелинет. Иза сала иля махалли тахарати фил жумла. Эгерде жанагы адам эгерде ошол нерселер, ириң, кандар, эгерде ага турган болсо, адам дарат алганга же болбосо гусул алганга фарз болгон жерлеринчи. Мисалы адам баласы денесинин баарын жууган гусулда жууганы фарз болуп эсептелинет. Бирок могу тырмактын ичине суу киргизүү фарз эмес. Же болбосо көздүн ичине суу киргизүү фарз эмес. Бул эмелер, азыркы айткан ириң, кандар, эгерде көздүн ичинде боло турган болсо, же болбосо могу тырмактын ичинде боло турган болсо, анда ал нажасат болуп эсептелбейт, жана даратты да бузбайт да. Бул жерде ошол жөнүндө айтылып атат. Эгерде гана могул денеге чыгып калса, мисалы мен дарат алып атканда колду жууш фарз да, чыкканга чейин. Эгерде ошол жердин бир жерине чыгып кала турган болсо, ал нажасат болуп эсептелинет. А жууганга фарз болбогон, жанагы айткандай эле, көздүн ичи, карегинин ичи же болбосо могул тырмактын ичинде боло турган болсо, анда бул нажасат болуп эсептелбейт дейт. Яни филу игтисали вал вуду. Ошол дарат, гусул алганда жана дарат алганда фарз болгон жерлер, башкача айтканда дененин сырты, дененин ички бөлүгүндө эгерде кан бизде жүрөт да, ал жерлерде нажасат болуп эсептелинбейт дейт. Вал хамра,
арак, шарап, вино, коньяктын баардыгы нажасат болуп эсептелинет. Эгерде жана биз айткандай 5 метр, 5 квадрат метр, анан тереңдиги жарым метрден аз жерге бир тамчы арак түшүп кала турган болсо дагы ал жерде нажасат болуп калат ошол суу. Жана оозун толтура кусуу, ошол чыккан кусунду дагы бул дагы нажасат болуп эсептелинет дейт. Жана эти жейилбеген канаттуулар бар да, эти жейилбеген канаттуулардын баардыгынын жана ошол эки мүчөсүнөн чыккан нажасаттар бул сууну нажасат кылып коет дейт. Бирок кийимди нажасат кылбайт дейт. Мисалы, көчөдө кетип баратасыз, анан кийимге бирдеке чычып кетти. Ал нерсе нажасат болуп эсептелбейт дейт. Эгерде ошол кийимдин 1/4 бөлүгүнөн азына боло турган болсо, ал нажасат болуп эсептелбейт дейт. Эмнеге ошол эле канаттуулар сууга түшүп кала турган болсо нажасат, эмнеге нажасат болуп калат десе, анткени суунун бетин жаап койгон жеңил эле дейт да. Ал нерседен сактанууга болот. Жана көчөдө кетип баратып, же болбосо кийимдерди жана жуугандан кийин жайып кое турган болсо, ошого чычып кете турган болсо, анда нажасат болбойт дейт. Бул дагы бизге ислам дининин, шариаттын жеңилдиги болуп эсептелинет. Анткени ал нерседен сактануу кыйын да. Аны кайрадан жууп, мисалы азыр проблема болбошу мүмкүн, стиралкага кайра салып коесуз. Мурда ал түйшүк болгон, же болбосо айыл жергелеринде азыр деле түйшүк болушу мүмкүн. Эптеп жууп аны жайып койсо, кайра үстүнө эгерде нажасат кылып кете турган болсо, анда бул кыйын эле маселе болуп калат. Ошондуктан бул дагы бизге дин тараптан жеңилдик болуп эсептелинет дагы. Бирок суулар мындан дагы эмне пайда алабыз? Суулардын бетин жаап коюш керек деген пайда бар да. Иче турган суулар, же болбосо даратып ала турган сууларды бетин жаап коюш керек. Эгерде бети ачык калып кала турган болсо, анда ошол азыркы айткан жаныбарлардын, канаттуулардын нажасаты түшүп кала турган болсо, сууну да нажасат кылат дагы, даратып алганга дагы эч кимге да болбой калат. Жана ошондой эле жана чычкандын дагы алды артынан чыккан нерселери бул нажасат болот. Эмнеде? Жандай тамактарда жана эмеде дейт, кийимдерде дейт. Тамак дегенден максат бул жерде эмне? Жана буудай, арпа, же болбосо ундун үстүнө ишин бүтүрүп кетиши мүмкүн да эмелерчи. Чычкандарчы. Ошол дагы нажасат болуп калат дейт. Бул дагы сууда нажасат болуп сууда бул мындай дейт. Ошол тамак аштарда жана кийим-кечелерде бул нажасат болбойт дейт. Анткени мындан да сактануу кыйын да. Мисалы үйдө 4-5 мешок ун турат. Анан ошолорго эгерде барып туруп ошол чычкандын арты алдынан чыккан нерселер түшүп кала турган болсо, ошону эле алып саласыз. Тияктагы турган ун ошо таза бойдон кала берет, аны жегенге дагы болот. Анткени мындан да сактануу кыйын болуп эсептелинет дагы. Анан бул бизде шарият тараптан берген жеңилчилик болуп эсептелинет. Кайра эле ошол чычкандын нажасаттары сууда нажасат эле болуп кала берет. Анткени сууну жана айткандай эле бетин жаап андан сактанганга мүмкүн. Дейт. Жана чиркей, клоп, жандай чымындардын эмеси, каны бул таза дейт. Анан балыктын да каны таза дейт. Себеби балыктын каны бул
хакыйкый кан болуп эсептелбейт дагы. Аны күнгө алып чыгып кое турган болсо, ал кайра агарып, бул чыныгы кан болуп эсептелбегендиги үчүн мундагы нажасат болуп эсептелмейт. Жана адамдын же болбосо жаныбарлардын болсун жүндөрү, чачы же болбосо ошол адамдын денесиндеги жашоо жашоо жок болгон мүчөлөрү, мисалы адамдын тырмагы, тиши, сөөктөрү эгерде ошондо нымдуулук же болбосо ошондо кан жок боло турган болсо, анда ал дагы таза болуп эсептелинет. Мисалы сууга түшүп калды, тиш түшүп калды, ал сууну нажасат кылбайт. Же болбосо сууга адамдын тырмагы түшүп калышы мүмкүн, же болбосо чачы түшүп калышы мүмкүн. Алар дагы сууну нажасат кылбайт, аны алып салып иче берсе болот. وشعر الخنزير وسائر أجزائه نجس ورخص الخرز بشعره دي. Чочконун жүнү, чочконун бүт денесинин баары бул нажасат болуп эсептелинет. Бул жанагы этин эмесин, терисин бул эч качан тазарбайт да. Чочконун эти болсун, же болбосо териси болсун, аны эч качан пайдаланганга болбойт дейт. Мурда ошол муктаждык болгон экен, ошол менен бир аз пайдаланган экен жанакы эмесинчи, жүндөрүн. Бирок азыркы учурда анда пайдаланганга болбойт дейт. Себеби азыр эч кандай муктаждык жок. Вазмул фили тохирун дейт. Пилдин сөөктөрү таза дейт. Жана алдында мындай чоң эмеси бар эмеспи? Не деп ошонусу таза дейт. Ва куллу ихабин дубиго тохора илля жилдил хинзир вал адами. Бүт бардык терилер, жаныбарлардын терилери ашатуу менен таза болот дейт. Ашатуу деген ошонун канды, нажасатты же болбосо май же болбосо ошол рутуба деп коет. Нымдуулуктун баарын кетирип күнгө же болбосо башка жолдор менен эгерде ошону тазалай турган болсо, анда ал таза болуп эсептелинет дейт. Үстүнө керек болсо намаз да окуй берсең болот дейт. Илля жилдел хинзир вал адами. Жана айткандай эле чочко менен адамдын ошо терисин эме кылса, ашатса, анда ал таза болуп эсептелбейт. Чочко эмне үчүн? Чочко бул өзү нажисул айн болгондугу үчүн ал эч качан тазаланбайт. Адамдын терисин ошентип кургатып алып пайдаланса болобу десе болбойт дейт. Анткени адамды Аллах Таала урматтуу кылып жараткандыгы үчүн болбойт дейт. Ошентип бүгүнкү сабакта иншалла кайсы сууларга дарат алса болот, кайсы сууларга алса болбойт, кайсы учурда аралашып кетсе кандай учурда алса болот, кандай учурда алса болбойт. Анан нажасат суулар тууралуу айттык. Анан нажасат деген өзү эмне экендиги тууралуу айттык. Ушу менен иншалла бүгүн китептеги сабагыбыз бүттү иншалла. Бүгүнкү темага байланыштуу суроолор болсо иншалла 5 мүнөт. Бияктан үн чыгабы? Суроолор болсо берсеңиздер болот. Мен кол көтөргөндөргө уруксат берип коюңар. Эжеке үнүңүз угулбай атат, катуураак айтасыз. Сагыл болот. Эжеке үнүңүз угулбай атат. Кайра айтсаңыз? Угулбай атат. Үнүңүз зайчып атат эжеке, катуураак сүйлөсөңүз, же болбосо Эжеке наушникте окшойсуз. сурооңузду берсеңиз мен кайталап көрөм. Угулбай жатат жакшы.
Эми дара табылган сууга кайра дара табылсуу деген маселени айтып атасызбы ошол боюнчабы? Ооба. Ошон үчүн Мына кумганда суу ашып калса, ошол сууга албашым керек. Түшүнүктүү эжек. Жок, кумганда ашып калган сууга дарат ала берсеңиз болот. Сиз дарат алдыңыз да, дарат алгандан кийин мисалы тазикке чогулушу мүмкүн да суучу. Дарат алдыңыз, тазикке суу чогулду, ошол тазиктеги сууга алсаңыз болбойт. Мисалы суунун аз болуп калгандыгы үчүн ошого дарат ала берсем болобу деген суроо пайда болушу мүмкүн да. Ошол учурда айтабыз болбойт дейт. А тиги кумганда ашып калган сууга дарат ала берсеңиз болот. Маселе жок. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Суроо берсем болобу? Жана мисалы чычкандын нажасы унга же арпа буудайга түшүп калды, ошону кантип тазаласа болот? Аны ошол биринчи нажасатты аласыз. Анан нажасат жууп калган бөлүгүн жууп койсоңуз болот. Эгерде ошонун мисалы нажасат түшүп калды да, эгерде ошонун белгиси көрүнбөсө, анда ошол бойдон эле кала берет. Эгерде нажасаттын ошол буудайда мисалы жууп калдыбы, аны алып жууп тазалап коесуз. Ошону менен таза болуп эсептелине берет иншалла. Аллах разы болсун. Амин. Ажмай. Мырзаева сурооңуз болсун. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Мен ушу нөлдөн баштап окуйм дедим эле сабакты. Азырынча аузумдан кичине сабак алып атам. Ошону илим алсамбы деп аракет кылдым эле. Болобу? Ооба, эжекке катышсаңыз болот. Бул Андан баштасам болот. Сабактар боюнча суроолорду жеке айрылсаңыз. Кимге? ушул группанын эжеке админдери бар да. Ошолор бул сабактардын боюнча суроолорду беришет, суроолорго жооп беришет иншалла. Рахмат. Админдерге кайрыла бересиз иншалла. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиз бизге окуп берген Китептин аты Тухфатул Мулук деп аталат. Бул падышаларга белек деп которулат. Подарок для правителей деп. бир суроо болобу? Мисалы 2 литр таза сууга 1 литр нажас суу аралашса, аны колдонганга болобу, дарат алганга болобу ошол суудан? Эгерде нажас суу деп жанакы нажасат аралашып кеткен суу болсо, анда болбойт. А эгерде жана дарат албадыкпы, дарат алгандагы сууга кайрадан дарат алса болбойт дедик да. Мисалы мындай, бир сууга дарат алдык, ошону эмеге тазикке чогулду, ал 1 литр болуп калды. Биякта 2 литр таза суу бар. Эгерде ошону тиге куюп туруп анан ала берсеңиз болот. Эгерде бул анткени нажасат хукми дедик да, нажасат хакыйкый эмес. Эгерде нажасат хакыйкый боло турган болсо, мисалы жана адамдын же жаныбарлардын арты алдынан чыккан нажасаттар болсо, анда алганга болбойт. Ан үчүн ан үчүн суу көп болуш керек. Жана биз айткандай 5 квадрат метр, анан ошондон жети же өңү же түсү билинбеген болсо, анда алсаңыз болот. Эгер андан аз болсо 1 литрге 2 литр анда жарабайт, болбойт. Рамазан айларында сабактарыңыздар токтобойбу, болуп турабы? Рамазан айы токтобойт иншалла. Рамазан айы тескерисинче көбөйүшү мүмкүн. Жок, адырларына сабактар токототуп кошуп айтканым, мына Меккедеги сабак, бардык группаларда сабактар берип атат го. Ошондо жарык берип атат, Рамазанда только ибадат кылыңыздар депчи, ошондо сураганым. Разы болсун. Токтобойт. Эми убактылары жылышы мүмкүн, жана ооз ачардан кийин деген сыяктуучу. Жалпы токтобойт иншалла.
Устаз Оу. Суроолор болсо берсеңиздер болот. Микрофондорду ачып. Алейкум ассалам. Эти ачык жаабай калган сууга дарат алса болот. Экинчи суроомда сразу берип коет. Жана кээ жерлерде чөгүндөрдү крышкасы капкагы жок болуп калыпты, ошону чечип кандай болуп калат. Дараттын башында бисмиллахиррахманиррахим деп айтуу катты сүннөттүү. Эгер айтууну унутуп калган болуп, аягында эстесек, ошол дарат жарактуу болобу же башында? Алла разы болсун. Эгерде идиштин сырт эмеси капкагы ачык болуп кала турган болсо, анын ичинде нажасат бар экендиги көрүнбөй турган болсо, анда ала бересиз, дарат ала бересиз. Анткени сиз эгер кокус түшүп кала турган болсо деле, сиз билбейсиз да эмеспичи, может түшүп калды. Бирок бир сыйра карайсыз, эгерде ичинде нажасат жок болгон болсо ала бересиз. А жанагы үстү ачылып калып, күндө калып калган сууларга дарат ала бергенге болот. Бирок макрух деп айтат. Макрух дегени бул эмне? Ошону жаап койгонго жаап коюш керек деген эме да. Жаап коюш керек деген сөз. Эгерде ачык калып, күндүн нурунан мисалы жылып калган болушу мүмкүн. Андай учурларда ала бересиз. Анткени анда ал нажасат болуп эсептелбейт. Биз нажасат сууларга дарат алса болбойт деп айттык. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бисмилля деп айтуу даратта милдеттүү эмес. Бирок эгерде айтсаңыз сооп болот, иншалла. Унутпай айтыш керек. Эгерде аягында айтып койсоңуз да болобу десе болот. Бирок ал дараттын мындай туура же туура эместигине эч кандай таасирин бербейт. Ассаламу алейкум. Тасаввуф илими бар го, ошону немесинде кишилерге түшүндүрүп өтөсүз. Жана акыйданыкын, анан эменикин түшүнүп, жана акыйда мана фикчи, анан могу эменикин тасаввуф, ошо кайсы жазуу эмелер неме кылат, ошол жөнүндө жакшы түшүнбөй калдым. Тасаввуф деген бул жүрөктүн тазалуулугу деп дагы которсок жакшы болот да, иншалла. Бул ошол Аллах Таалага ибадатты көбөйтүү, Аллах Таалага кандай амалдарды кылсак жакын болобуз, көп зикир кылуу, мисалы Аллах Тааланы көп эстөө, жана кечинде мисалы тахажжудка туруу деген маселелердин баары ошол эмеде каралган. Тасаввуф илиминдечи. Тасаввуф илими бул адамдын руханий проблемаларын, адамдын ичиндеги жанагы жабатчылык, ошол проблемаларды чечип берүүчү илим болуп эсептелинет да. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Айында ата-бабаларыбыз айтат, аялдын үнү дагы неме аврат деп, ошого аялдарга суроону жазуу боюнан калтырганга мүмкүнчүлүк берсеңиздер. Алла разы болсун. Жарайт, иншалла бул маселени карайбыз. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум ассалам. Мына биз айылда чет жерде турабыз, анан баягыда кирге суун, кир жууганда сууну казанга ысытабыз, ошо кадимки эле таза суу казанга, печкеге очокко ысытабыз. Анан кээ бир жерлерде уккам да, ошо даратка жарабайт, кирге деп ниеттелип калган, ошого тараталса болобу? Жок, ага дарат ала бересиз. Эч кандай маселе жок. Эгер деле нажасат аралашып кетпей турган болсо, казанда же башка жерде ысыган маселе жок анда. Эгерде даратка деп ниет кыласызбы, же кир жууганга деппи, же башка ниет болсо деле айырмасы жок, жарый берет дарат алганга. Ал туура эмес сөз. Болду окшойт, Барыңыздардан Аллах Таала разы болсун, иншалла. Аллах Таалам
илим алып ошол илимине амал кылчу инсандардан кылсын баарыбызды. Барыңыздарга рахмат. Алла разы болсын. Салам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Assalamualaikum. Алла разы болсын.